Assalamu alaikum урматтуу достор, Жалал Абад шаарынын тургундары жана мыймандары. Азыр Курманбек көчөсүндө турам. Силер көрүп жаткандай тиги тротуарды толугу менен холодильниктер тосуп калыптыр. Бул жерде бизде Шумахер деген мойка унаа жуучу жай. Мындай кылып тротуарларга коюп алып жуйт машиналардычы. Могу өзү стоянкасы бар арчы тургачы. Бирок ого карабай жолго коюп алып өзү могу тротуар адам баса турган. Азамат жолго коюп алыптыр. Мына Бишкекский номер экен. Это не суть важно. Могул жак тротуар көрүп атасыңар. Бул жакта тротуар. Бизде бир эле бул мойка эмес, башка мойкалар дагы эле ушундай тротуарга коюп алып иштерин кылат. Буга кандайдыр бир чара көрсө болобу же болбойбу айта албайм. Дос, салам алейкум. Ушул жерде иштейсиң да? Эмне бул? Тротуарга коюп алыпсыңар го машиналарды. Муну. Мына ким машинасы? Турган. Кайсы анабы? Мойка болот да. Бир мойка мына. Бул тротуар. Турабы? Кандай билбейсиң? Кана, чоң кана? Салам алейкум. Алейкум салам. Сен бу мойканын ээси? Жок, башка бирөө эмне болду? Жок, мындай да, мойка, бирок тротуар да. Турабы? Адамдар болсо. Машиналарды коюп алып тосуп алыпсыңар дейм да. Ошону мындай ушунча жер турса, тротуарга коюп алып этет. Туура эмеспи? Эмне ой максатта тартасыз азыр? Тартып атам да. Чыгарайын деп. Ооба. Тура калсак, сизде адамдар көп иштейт өзү. Мен şu мойка мындай экен дебейм го. Сиз эмне батпай атасыз го? Өтөп кете беришет да, ал машиналар турса эмне болуптур? Вот көрдүңбү, биз ушундай ой максатта эмне болуптур деп. Жок. Мен эмнеси бар, сен айтасың, башкасы айтат, мен айтам, бул айтат. Кийин ушундай мелочтардан чоң эте алат жөнөбү? Аны тартып чыгарып атам ошол. Сурап атпаймынбы? Ладно, мына көрүп атасыңар, достор. Эмне болуптур деген менен бардыгыбыз эле эмне болуптур дейбиз. Акырында Кыргызстан эмне болгонун көрүп атабыз. Рахмат баарыңарга.